Эми азыр биз мындай эки заданиябыз, эки тапшырмабыз бар. Бул жерге киргенде көрбөдүкпү? Эми бул пользователь дегенди карасак азыр эч ким жок болуп атат. Оценкини да кое албай атабыз, анткени эч ким жок окуучулардан. Аларга жибериш үчүн биз жанагы айткандай эле мына эми окуучуларды биз окуучуларга жөнөтүшүбүз керек да. Пригласить учащихся дейли дагы атын же болбосо электрондук почтасын жазсын дейт да. Мен бул өзүмдүн башка электрондук почтам. Мына элестетип коелу да, бул окуучуга жөнөттүк деп. Мына окуучунун электрондук почтасына жөнөттүк. Мен аны башка тиги браузер аркылуу ачып коеюн. Мына электрондук почтама киргенде бул жака мындай кат келет да. Сизди чакырды депчи, приглашение на курс деп. Присоединиться дегенде басышым керек. Хотите присоединиться дейм. Мына ошентип мен курска кирдим. Публикуйте вопросы дейт да, информацию и вопросы для курса. Бул жака мисалы мен карап чыгайын биринчи. Мына китепти окуп чыгуу деп неме алып турмун, заданиясына кирсем дагы. Мына өзү түшүндүрүп атат, отслеживать список своих работ и статус дейт, свой профиль дегенде. Китепти окуп чыгыш керек экен. Так, деп карап чыгабыз дагы. Бул китеп турбай деп туруп, муну басам. Бул китепти окуп чыгам бул жерден. Толугу менен китепти окуп, мисалы да ошондой неме болду да. Анан мен мага 27 мартка чейин бериш керек экен деп муну мен карап чыгам бул жерде. Посмотреть задание деген жерине кирип турупчу. Добавлять файлы для задания дейт да, мисалы да кошсо болот. Бирок бизде деген окуп чыгыш керек болчу. Отметить как выполненное деген баспош керек да. Отметить как выполненное дейт. Отметить как выполненное. Демек, мен бул китепти окуп чыктым. Мен негизи задание эгерде бар болсо, дагы бир башка, мен бул жактан тиркеп койсом да болот болчу да. Бул 5 балл экенин көрүп атам. Муну жиберип койдум. Дейм дагы тиги курска кирип азыр окуй берем. Кайра. Пользователь дегенге кирип карасам, степске бар экен. Задание экинчисинде презентацияны карап чыгыш керек болчу. Презентацияны посмотреть задание дейм дагы. Комментарий жазып койсом болот. Жакты. Жакшы презентация экен деп жазып койсом болот да. Жакшы презентация экен деп жазып койсом да болот. Анан бул презентацияны ачып көрүп көрсөм болот. Көрүп бүткөндөн кийин жана биз сүйлөшкөндө эле отметить как выполнено, отметить как выполнено деп. Ошондо мугалим көрө алат да муну. Чын эле жасап чыкканын. Анан бул жерден дагы мисалы лентада мынтип жазып койсом болот да. Саламатсыздарбы? Мага курс жакты. Сиздергечи деп койсо болот да. Сиздергечи деп жазып коелу. Опубликовать. Бул жак анан демек муну да башкалар да көрө алат да, ушул жакка кирип жазып аткандарын. Эми биз мугалим катары кирип көрөлү. Мугалим катары кирип лентага кирип көрөйүн. Бул обновить этип коелу. Эми карап көрөбүз. Мына окуучунун жазганын көрдүк. Мага курс жакты сиздергечи деп. Кандайсың тынчтык деп жазып коебуз. Мугалим бул жерде ушу баарлашып атат да. Мугалим баарлашып атат. Жана бул жерде карап көрсөңөр, бул өзүбүздүкү эле болуп атат. Эми бул задание деген жакка кирип көрөбүз. Срок сдачи, мына мисалы китеп окуу дегенди, мына бирөө берди деп назначено. Мен азыр көп кишилерге жөнөтө элекмин, бирок бир адам тапшырды деп. Ким бул бала? Деп туруп мен азыр бул жерден
карайм дагы чын эле бул бериптир. Анан ишин карап көрүп мен ушул жакты бааласам болот да 4 коюп койсом болот. Enter басып коем, 4-тү басып туруп анан бул вернуть дегенди басып коем. Отправить работу учащийся получит уведомление дейт да. Анан ушул 4-тү алат. Анан бул жакка жазам мен азаматсың окупсуң деген сыяктуучу деп жазып койсо болот. Вернуть деген басып койсо болот да. Ошентип бул эми бул окуучу катары кирип көрөлү. Окуучу бул жерде азыр перезагрузка кылсак, окуучунукун бул окуучуга да келет да. Электрондук почтасына керек болсочу бияка. Электрондук почтасын карап көрөлү. Мына поставлена оценка деп окуучуга 4 алдың деген сөз. Тиги неме да бар экен, комментарий деп окуучуга азаматсың окупсуң деп жазыптыр. Демек муну көрдү. Эссе жазсын да, окуучулар эссе жазсын, анан дагы тест жазганды да көргөзбөйм. Окуучулар аларга мындай деген задание берели да. Заданияга кирип создать. Баягы суроону эми ал түшүнүктүү эле. Задание дейли. Заданияга мындай кылсын. Эссе жазуу. Электрондук почтанын кандай пайдасы бар? Кандай пайдасы бар деген эссени жазышсын да. Анан мен бул жерге мындай добавить мындай кылалы да азыр. Создать задание на критерии оценки бар экен. Срокту жазып коелу. Мисалы 25 мартка чейин, кечки 20 болот деп коебуз дагы. Создать. Мындай болгондо документ. Создать документ кылып коелу. Эссени. Бул жерге жазып коебуз. Бул эссе да. Групповой болуп калса болот да, эссе. Тынчтыктын эссеси бул жерде деп жазып коем да. Деп ушундай коюп коем. Эми муну түзүп койдум. Учащиеся могут просматривать файлы. Редактировать файл десек, анда ушул биздин эле документти үстүндө баары иштей алышат да. Давайте мен ошону жасап көрөлү. Анан бул жака кандай критерий оценки балл? 100 балл кылалыбы же 5 би? 5 деп эле коелучу. Создать задание дейбиз. Эми так, бул заданияны бердик. Эми окуучу катары кирип көрүп көрөлү. Анан кирет эссе бар экен. Мына срок сдачи 25 мартка чейин бүтүшүң керек турбайбы дейт да, эссеге кирип карайт. Бул эссени жазыш керек экен дейт да. Посмотреть задание. Так, дейт дагы. Бул жерде муну эссе дегенди басып көрөт. Ошондо өзүнүн азыр документ ачылат да. Тынчтыктын эссеси бул жерде. Анан мен бул жерге кадимкидей эссени жазам. Мага жакты. Бирок бул жерде карап турсаңар, тиги ошол агай же эжейдин тиги кайсыл жерде курсору турганын да көрүп атам да. Анткени ошол документтин үстүндө иштеп атабыз. Электрондук почтанын мүмкүнчүлүктөрү көп, тигиндей мындай, жана башка деп бул жакта мен эссени жазып бүттүм. Үй тапшырмасы да. Үй тапшырмасынын баарын жазып бүткөндөн кийин бул жерде агайым же эжейим көрүп турганын көрүп атам. Анан мен кайра бул жакта акырын жабам дагы. Отметить как выполненное деп коем жерге. Отметить как выполненное деп жиберип коем. Үй тапшырмасын жөнөттүм да. Эми, то есть агай катары кирип көрүп атам, эссе деген жагына кирип туруп, издано бирөө болуш керек. Туура. Бирөө ким жасады? Ким жасаган? Бул бала жасаптыр, муну карап көрөлү деп. Эссе деп карап көрөм. Мен азыр как мугалим катары, муну тынчтыктын эссесин көрдүм. Аныкын көрдүм дагы. Эми текшерип
работа участковосу текшерип көрөйүн. Жакшы экен, 5 балл коюп коеюн. 5 балл коеюн дейм дагы. Вернуть топкон. Азаматсың деп жазып коем да. Азаматсың деп 5 кылып вернуть деп коем. Эми ошондо бул окуучусу жана силер көргөндөй эле азыр эми өзүнүн электрондук почтасына да алат. Поставлено мына эссе жазуу дегенге. Электрондук почтанын кандай пайдасы бар дегенге 5 алды деп бул жакка келет да. Анан личный комментарий да келди. Азаматсың тынчтык деп. Демек бул окуучу ушул жерден өзүнүн баасын көрдү. Ушинтип бул жерде аябай неме болгондо абдан кызыктуу болот да. Бир 10дон 15те же 20 бала окуучу болсо, анан бул жерде пользователь дегенди басканда азыр бул жерде көрүнөт. Мисалы мугалим катары кирип туруп басып көрөйүн. Пользователь деген жерде басканда бир эле окуучу эмес. Мына нажмите дейт. Мисалы басып көрсөм болот. Анан ар бир окуучумдун качан тапшырганын, мүнөтүнө чейин, эмне деп жазгандарыбызды, кайсыл баа коюлганын бүт баарын көрүп турсам болот да, ушул жактанчы как окуучунукун. Пользователь деген жакка 10-15те болсо аябай кызыктуу болот да. Мына заданиялары бул жерде, лента бул жерде дегендей. Ошо эми азыркыга мындай кирип ошону мындай өзүңөргө жаккандай кылып карап мындай иштеп көрүшүңөр керек да. Бул жерден азыр баардыгын айтып берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошо мындай кантип ишти баштап кетиш керек экенин түшүндүрүүгө аракет кылдым. Сиздерге чоң рахмат.